Салам достор, Кыргыз таамдары каналына кош келипсиздер. Достор, бүгүн мен сиздерге уйдун этинен даярдалган гуляштын рецептин көрсөтөм. Анда эмесе менен чогуу болуңуздар. Достор, биз биринчи уйдун этин орточо кылып турап алабыз. Андан кийин пиязды да турап алдым. Болгар перецин дагы өзүңүздөргө каалагандай кылып турап аласыздар. Жана помидорду да турап алдым. Жана 3 тиш чеснокду да турап алдым. Ал эми сабизде болсо теркадан мына ушундай кылып өткөрдүм. Мынакей достор, бизге керектелүү жаһаздардын баардыгын даярдап алдым. Эми казанга май куюп, этти салып кууруп баштадым. Этти жакшылап кызартып кууруп алгандан кийин биз пияз салабыз. Пиязды дагы жакшылап кызартып кууруйбуз. Андан кийин помидор менен чеснокту салдым. Татымына жараша туз салып, дагы кууруп баштайбыз. Эт куурулганга чейин мен картошканы арчып, картошкадан пюре жасаганга мен сууга салып кайнатып баштадым. А бул жерде эт куурулуп жатат. Эми сабизди салдым. Болгар перецин да салып, жана розмарин салдым. Өзүңүздөргө жаккан специялар салсаңыздар болот. Мен бул жерде паприка менен куркуманы коштум. Эки аш кашык томат пастасына 50 мл суу кошуп, аралаштырып, тамакка куйдум. Жана дагы үстүнө суу коюп, капкагын жаап, тамакты кайнаганга коюп койдум. Эми 2 аш кашык un алып, жай отто унду кызартып кууруп алышыбыз керек. Бул кастрюлга суу куюп, туз салып, ичине өсүмдүк майын коюп, бул жерде азыр кайнаса макарон бышырам. Мынакей un да куурулуп бүттү. Эми бул унга муздак суу куюп, бирдей болгонго чейин аралаштырып, кайнап жаткан шорпого куябыз. Шорпо дагы аябай коюланат. Мынакей суу кайнап чыкты. Эми ал жерге макаронду салып бышыра баштадым. Ал эми картошка да бышып даяр. Кичине сливочный масло кошуп, татымына жараша туз салып, жана азыраак сүт кошуп, пюрени даярдап баштадым. Мынакей достор, биздин гуляш дагы даяр болду. Аябай даамдуу. Эми биз тамакты идиштерге салып баштайбыз. Сиздерде кандай калп болсо, ошондойго салсаңыздар болот. Же жөн гана картошканы салып, үстүнө тамакты куйсаңыздар деле болот. Ал өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша. Мен бул жерде картошканы ушундай калпка салып чыгарып алдым. Мынакей пюребиз. Эми жанына тамакты куям. Аябай аппетиттүү, аябай жыты буруксуп, таамдуу болду. Эми макарон. Бул жерде макарон жасаганын себеби
картошка жебегенде эле бизде үй бүлөбүздө бар. Ошон үчүн макаронду да кошуп жасадым. Мынакей достор, өзүңүздөр көрүп тургандай аябай даамдуу, аябай аппетиттүү болду. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Достор, эгерде рецептим жаккан болсо, анда сиздерден комментарий жана лайк күтүп калам. Көңүл буруп, видеонун аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.